көлгө барып эс алуу же ден соолукту чыңдоо дегенде эле дароо эсибизге жай мезгили түшөт. Ал эми кыш мезгилинде жөнөткөрбөйүн дегендер үчүн өзгөчө улайган ата энелерге бардык шартты түзүп берген Чолпон Ата шаарында жайгашкан Көгүлтөр ысык көл санаторийи. Аталган санаторийге ден соолугун чыңдоо үчүн келгендердин саны көп. Кыргызстандын бардык региондорунан келишип, бир эле жолу дарыланбастан жылга келген кардарлары да бар. Өзгөчө дарылык касиети бар минералдык суулары үчүн чет мамлекеттен каттагандар да жок эмес. Мен Казакстандан келдим. Бул жерге 2012 жылдан бери эс алганы келип турам. Кээде жылына 2 жолу каттаганга аракет кылабыз. Шарты, тамак ашы баары жагып жатат. Эмнеси жакты? Эң биринчиден бул тамак аш аябай жакшы. Жөн эле үйдөгүдөй тамактанып атабыз да, мага прям көчө күнү жаздым да, аябай жакшы. Ыраазычылыгыбызды билгиздик. Себеби мен көп эле өлкөлөргө чыгып жүрөм. Буяктын ушу тамак аштары, анан лечениясы жакты. Эми биз ар жыл сайын, 6 ай сайын ушу Көгүлтөр ысык көлгө келип эс алып турууну чечтик. Ар бир келген эс алуучу дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, оорусуна жараша процедураларга жиберилет. Минералдык сууга же ушул бассейнге 20 мүнөттөн ашык түшүүгө болбойт. Ысык сууга түшкөн адамдын кан басымына жараша суу ысык же мөөлүн болушу шарт. Бассейнден тышкары ылай менен дарыланышат, минеральный суу, душ Шарко, циркулярный душ, подводный душ, массаж дегендер бар, туз шахтасы бар. Ал жанагы жөтөлгө, бронхит ооруларына жакшы. Өзгөчө мааниси бул Көгүлтөр санаториясынын организмге берген таасири өзгөчө муундарга жардам берет. Бел ооруларына жакшы болот, аллергия болуп ооругандарга да жакшы. Элдин агымы өзгөчө быйыр көп. Дарыланууга келгендердин көбү жакшы жыйынтык бергенин айтышат. Өзгөчө баткак менен дарылоо, суу менен укалоо, муун ооруларына жасалган процедуралар аларды кайтыгер калтырган эмес. Жылдын ар бир мезгилинде биз эс алдыра беребиз. Лечениянын процедураларын, эмелерин барысынын шарттарын түзүп беребиз, эс алууну беребиз. Бирок бир эле эмеси бар, өзгөчөлүгү. Кышкысын биз бир корпус менен иштейбиз. Ал корпусубуз биздики аябай максималдуу толгондогусунда 480 адам батыра алат. Жайкысын болсо башка корпустардыбызды кошкондогу да биз 1000 адамды кабыл алат экенбиз да. Анан ошол деле 1000 адам деген жайында деле эс алат, 400 адам кышында деле эс алат. Ошолордун баарысынан ошондой процедура, лечениянын ыкмаларын алышат. Эс алуучулар үчүн 3 маал тамак берилет. Биз барган учурда түшкү тамак берилип жаткан экен. Стол үстүнөн биринчи, экинчи тамак, мөмө жемиш, салат, суусундуктарды көрө алдык. Бул жака келип тамактары жакшы берилгендиктен тескерисинче салмак кошуп жаткандарын айтып, тамашалап да калышты. Бул жерге келгенибизге 8 күн болот. Ысык көл санаториясы абдан жакшы экен. Балам менен биринчи жолу келишим. Мурда болсо муну билбептирбиз. Анан жаңы келдик. Эми бул жерде иштеп аткан тиги персоналдардын баары жакшы экен. Врачтарынын баары жакшы обслуживать этет экен, баары жакшы карайт экен. Айрыкча бул столовойунда иштеген кыздар баардыгы жакшы, аккуратно, кичипейил, жакшынакай кыздар экен. Здесь мы у вас находимся 7-й день. Бул жерде 7-чи күн эс алып жатабыз. Биз Красноярск шаарынан келдик. Тамактар даамдуу экен, дарылоо процедуралары да канааттандырарлык. Лечение нас удовлетворяет очень хорошо. Жатаканалардын шарты баасына жараша болуп бөлүнөт. Бирок өзгөчө айырмачылык деле жок. Баарына бирдей шартта караганга аракет кылабыз дешет. Кышкысын ар бир бөлмөнүн ичи жылуу жана ыңгайлуу. Кээ бир мамлекеттик жумушта иштегендер жылына жолдомо алып, бекерде эс алып кеткендер бар. Аябай жакшы экен, условиясы, жери да кенен экен, абасы да таза экен. Берген оокаттар 3 маал абдан жакшы ашып калып атат. Абдан жакшы. Жакты мага. Мындан кийин мен мал салбакчымын, кышында жабылып калабы муздак дечимин да. Жакшы экен, мындай ар дайым кышында келип, февраль неме айларында келип кеткенге кызыктар болуп калдым. Ошол эмгек акысынан которулган акчаларына
взносуна жараша ар бир уюмдар, профсоюздук уюмдар, Федерация профсоюздун эмесинен жылда квота алышат да, льгота. Ошо льготный путевкаларды алышат. Ал льготный путевкалардын баарысынын иштеген адамдарга жетитүү областка, министерстволорго, райондорго, мекемелердин баарысына бөлүштүрүп берет да профсоюздук уюмдар. Анан ошону менен бекер путевканы алып ал адамдар келип бизге эс алышат. Анан бияктан эс алып алып, анан кайра кийинки жылга башка адамдарына бөлүштүрүп берет да. Көгүлтөр ысык көл санаторийи эс алуучуларын 4 мезгилден күтүп алууга даяр. Айпер Адамкулова, Тынчтык Гөлбаев, Нью ТВ.